Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университетинин катышуучулары. Сиздер менен кайрадан биз онлайн университети чогуу ушул бүгүнкү аябай жакшы жашааныбыз онлайн университеттин алгачкы китебинин бет ачаарында жолугуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздердин баарыңыздарды жаман оорудан алыс, ден соолугуңуздар чың, жакшы иштериңиз ийгиликтүү болуп, тынч аман отурасыздар деген тилектебиз. Сиздер менен жай бою көптөгөн вебинарларды өткөрдүк. Мына онлайн университеттин ачылганына дагы 5-6 айдын жүзү болуп калыптыр. Ушу пандемия күч алып турган убакта 1 майда ачылдык эле. Жай ичи сиздерге ар түрдүү окууларды, семинар, вебинарларды өткөрүп келдик. Эми сентябрдан баштап аралыктан окутуу, онлайн окутуу боюнча пердек, квизлет, видео сабак даярдоо жана башка ар түрдүү илимий изилдөө методдору боюнча семинарларды, вебинарларды, окутууларды өткөрүп келдик. Жайкы мектеп, күзгү мектептерди өткөрдүк. Мына бүгүнгө чейин бизден 380 мугалим сертификат алып, окууларын аякташты. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Ушундай пандемияга карабай онлайн окутуу ресурстарын, технологияларын жапа-тырмак киришип үйрөнүп атканыңыздарга, интернеттин байланыштын начар болгонуна карабай, технологиянын, лэптоп, ноутбуктардын жок экенине карабай, ошо телефондон болсо дагы эптеп үйрөнүп, окуучуларыңызга жаңы технологиянын жардамы менен, интерактивдүү кайтарым байланышы менен жакшынакай сабактарды өтүп атканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Онлайн университеттин максаты ушул географиялык чектөөлөргө карабай, Кыргызстандын борборундабы же алыскы тоолуу аймагындабы, кайсыл жерде болсо болбосун, же чет өлкөдөбү билим алууга, өзүнүн квалификациясын жогорулатууга ар бир мугалимдин, ар бир окуучунун укугу бар деген девиз менен чыктык. Үйрөнүүнү үйрөн деген слоган менен чыктык. Чогуу үйрөнөлү, чогуу тажрыйбаларыбызды бөлүшөлү, билгендер билбегендерге үйрөтсүн деген лозунг менен чыктык. Анда эмесе бүгүн биздин ушу онлайн университетинин бир эле вебинарлар, семинарлар, жайкы мектептер менен эмес, колдонмо, ушундай усулдук колдонмолорду чыгарып, сиздерге, мугалимдерге көмөкчү бололу деген максат менен биздин алгачкы ушул китебибизди чыгардык. Илимий изилдөө усулдары деген китебибиз. Кыргызстанда алгачкы жолу ушундай китеп чыгып отурат. Буга чейин жок болчу мындай китеп. Бул китептин авторлору мен сиздерге тааныштырып кетсем, 8 авторубуз бар биздин. Биздин бул китептин жооптуу редактору, доцент, филология илимдеринин кандидаты Мукарам Токтогулова, Борбордук Азия Америка университетинин антропология факультетинде доцент болуп иштейт. Авторлордон Бактыгүл Тулебаева, Германияда биздин мекендешибиз. Бактыгүлдүн дагы биографиясын, ар бир автордун биографиялары ичинде бар. Бактыгүл өзү PhD даражасын алган. Антропология илиминин доктору. 2017 жылы Германиянын Франкфурт шаарындагы Гёте университетинен PhD'син алган. Азыркы учурда ошол университетинен изилдөөчүсү жана окутуучусу болуп эмгек. Авторубуз бул Махабат Садырбек. Махабат Садырбек дагы Германияда иштейт, биздин мекендешибиз. Кыргызстанда юридикалык жана лингвистика боюнча билим алган. Ганновердеги Лейбниц университетинде герман тилдери эл аралык саясат боюнча магистр даражасын, андан кийин Лейбниц университетинин менен Брюссельдин Эркин университетинин Европа дипломаттык программасын аяктаган. Жасын Берлин Гумбольдт университетинде юридикалык антропология илимдери боюнча алган. Азыркы учурда Макс Планк институтунда постдокторлук илимий долбоорунун үстүндө эмгектенет. Кийинки авторубуз Баялиева Гүлзат.
Гүлзат Тюбинген университетинин Германиядагы коомдук антропология бөлүмүнүн докторанты жана окутуучусу. Ошондой эле биздин кийинки авторубуз Исмаилбекова Оксана. Ал азыркы учурда Германиядагы Макс Планк институтунда антропология илимдери боюнча докторлук даражасын алган. Ал эми азыр Лейбниц чыгыштануу борборунун илимий изилдөөчүсү. Берлиндеги Мартин Лютер университетинде сабак берет. Андан кийинки авторлорубуз Кыргызстандан Бактыбек Исаков PhD'син Кыргыз-Түрк Манас университетинин тарых илимдеринен PhD даражасын алган. Азыр ошол эле университетте социология факультетинин ага окутуучусу. Гүлзат Астаналиева ошол эле университетте Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин филология илимдеринин доценти. 4 илимий китептин адабият жана журналистика багытында илимий макалалардын жана коомдук маданий агартуучулук маселелери боюнча публицистикалык макалалардын автору. Биздин ушундай 4 Кыргызстандан, 4 Германиядан авторлор аябай сонун 14 бөлүмдөн турган ушундай бир китепти сиздерге белек кылды. Бул китепти чыгаруу менен эле типографиядан эле чыккан күнү талап алып кетишти. Азыр аз эле калды. Шашылыңыздар. Баасы 370 сом. Алина деген ассистент кызыбыздан алсаңыздар болот. Бул китептин негизги максаты ушул Кыргызстанда илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү жана эл аралык Scopus, Web of Science жана башка даражадагы журналдарга Кыргызстандан дагы чыксын макалалар, илимий изилдөөлөр деген максат менен чыкты. Ичинде сапаттык изилдөөлөргө жана анча-мынча сандык изилдөөлөр усулдары бар. Сиздерди дагы эгер илимий даражаңызды алам, кандидатскийге защитага чыгам десеңиз, аспиранттарыңыз болсо, аларга да абдан керектүү диплом жазып жаткан, дипломдук иш жазып жаткан 4-курстун студенттерине, магистрант, аспирант, илимий изилдөөчүлөргө баарына ошо илимий иш жазып жаткан деги эле бардык изилдөөчүлөргө керектүү абдан сонун китеп. Мындан ары дагы биз онлайн университетте ушундай китептердин сериясын чыгарабыз. Бул биринчи гана сериянын биринчи китеби. Бул илимий изилдөөлөр сериясы деп чыгат. Ал жакта сандык изилдөөлөр, анкета жүргүзүү, коомдук пикирди изилдөө, сандык изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча бир серия чыгат. Анын сыртында филология илимдери үчүн өзүнчө чыгат китеп, изилдөө усулдары ар түрдүү багыттарда, экономика багытында, социология, политология, ар бир дисциплинанын өзүнүн илимий изилдөө китептери чыкмакчы. Медиа бул социалдык тармактар, медиа коммуникация боюнча да өзүнчө чыгат, эл аралык мамилелер. Демек, биздин уучубуз кур эмес. Бул ак жолтой китеп болсун. Ушул сериябыз дайыма уланып, мындан ары дагы өнүгө берсин. Сиздерди дагы ушундай илимий иштерди жүргүзүп, Кыргызстанды изилдеп, жакшынакай эмгектерди чыгарат деген ойдобуз. Өзү мугалимдер сабак эле бербестен изилдөө да жасаш керек да, ошондо жакшы байытат өзүнүн берген сабагын. Анда эмесе кийинки сөздү Мукарам эжеге берсем. Мукарам эже, сөз сизде. Саламатсыздарбы, кутман кеч барыңыздарга. Мен биринчи кезекте бүт бардык авторлорго чоң ыраазычылык билдирем. Өзгөчө чет элде иштеп, колдору бош болсо дагы жайы менен биз менен бир болуп, вебинарларды кошо өтүп, китеп жазганга келгенде да кошо жазышкан биздин кыздарыбыз Бактыгүл Төлөбаева, Оксана Исмаилбекова, Махабат Садырбек, Гүлзат Баялиева жана өзүбүздүн кесиптештер Кыргызстандагы ар кайсы университетте иштеп аткан мугалимдер, башында Элира Турдубаева, Гүлзат Астаналиева, Бактыбек, бүт барыңыздарга
ушул китепти жазып тез аранын ичинде бүтүргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анткени ушунча тез арада китептин жазылышы оңой эмес да. Биз жайда вебинар өттүк, андан кийин эле китепке отуруп ушул бат эле 3 айдын ичинде даяр болуп калды. Ошон үчүн бүт баарыңыздарга чоң рахмат. Китептин максаты жөнүндө кыскача айтып, анан мазмун жөнүндө айтып, андан кийин авторлорго сөз берсек. Негизи бул изилдөө усулдары аябай керек өз убагында чыккан китеп болду. Анткени биз баарыбыз билебиз, илимий иштерди жазып атабыз, талаптар жылдан жылга күчөп атат. Кыргызстанда эле эмес, эл аралык илимий журналдарда макалаларды чыгаруу талап кылынып атат. Анан байкасак башка өлкөлөрдө көп эле биздин кыргызстандыктар өздөрүнүн китебин жазып, илимий даражалары бир топ жогорулап, тажрыйбалары топтолду. Анан ошолор да Кыргызстанга өзүнүн салымын кошконго жол издеп жүргөндөй болчу да, менин байкашымча. Анан ошолордун негизинде, ошолордун жардамы менен биз дагы ошо жаңы нерселерди ушул биздин коомго тараталы деген максат болду. Эми ошол ишибиздин жыйынтыгын окурмандар көрүшөт. Мен ойлоп атам, диплом жазганда, кандидаттык иштерди, докторлук иштерди жазганда колдонсо болот. Анткени ошол эл аралык журналдардын талаптары коюлганы менен ошолорду кантип аткарыш керек үйрөткөн эч нерсе жок экен. А бул китепте ошо эл аралык журналдарга макала жарыялоо да бар, усулдарды кантип колдонуу да бар. Академиялык жазуу деген жаңы Кыргызстандагы түшүнүк дагы ошол жерде кеңири түшүндүрүлүп, илимий текстти кантип ошо эл аралык стандартта жазуу деген иштерди дагы көрсөткөнгө аракет кылды. Анан биринчи китебибизди биз мындай кененирээк алып, бүт эле коомдук илимдерди камтысак деп, ошон үчүн усулдар да ар кандай болуп кирди. Сандык усулдар дагы бар, бир аз контент анализ бар. Негизинен коомдук илимдерди кеңири колдонгон байкоо жүргүзүү, интервью, кейс стади, биографиялык усул, контент анализ жана башка усулдарды кирип, ошонун негизинде кенен мисалдар менен түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Биз ойлойбуз, эми бул китептин пайдасы көп эле кишилерге тиет го деп. Анан азыр Элира айтып кеткендей, биз серия кылып чыгаралы деп атабыз. Анткени ар бир тармактын өзүнүн да өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы үчүн азыр дагы 2 китеп даяр болуп калды. Бирөөсү деген онлайн окутуу усулдары деп, бул мектеп мугалимдерине жана вуздун мугалимдерине ошо окутуу усулдарын үйрөтөт, онлайн платформаларды кантип колдонуу керек. Андан кийинкиси филологиялык изилдөө усулдары деп, ошо филологияда илимий эмгектерди жазуу, тил, адабият жагында кандай өзгөчө усулдар бар экен, ошол даяр болуп атат. Анан сандык усулдарды иштеп башташты. Ошентип бул бир серия болуп чыгып, баарыбыздын колубузга тиет го. Кайсы бир деңгээлде болсо деле биз мындай билим берүү министрлигине, билим берүү жаатында, илим изилдөө жаатында бир жардам болот го деп ишенип турабыз. Дагы бир жолу авторлорго рахмат. Келип катышкандарга, бүт баарыңыздар кызыкканыңыздар үчүн, ошо китепти сатып алганыңыздар үчүн же сатып алайын деп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Андан кийинки сөздөрдү биздин Гүлзадага, Гүлзадага. Кийинки сөз Гүлзада Астаналиевада. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн ушул Жакшынакай илимий изилдөө усулдары деген китепти чыгарып, биз кубанычыбыз койнубузга батпай турган учур. Анткени китепти жазып, чыгарып, анан аны дагы элдер сатып алып, сурап жатса аябай сүйүнөт экенсиң. Бул 3 процесстен аябай чоң нерсе негизи. Жазыш, анан кийин аны чыгарыш маселеси, анан кайра аны сатыш маселеси айрыкча Кыргызстанда баарыңыздар билесиздер чоң маселе. Биз ушул пандемия башталганда ушул Элира башында турган демилгечилер топ чогулуп сиздер менен бирге жайы менен, андан ошондон бери мына онлайн форматта жолугушуп, тажрыйба алмашып келатабыз. Абдан көп вебинарлар болду. Бул биригүүнүн, бул демилгечи топтун жасаган ишинин эң эле маанилүүсү бул чет өлкөдө өзүбүздүн мекендештерди дагы тартып, алар ал жакта өздөрүнүн иштери бар, өздөрүнүн убактылары чектелүү болот дегендей. Бирок ошол чет өлкөдө азыркы күндө иштеп жаткан, университеттерде, илимий изилдөө борборлорунда иштеп жаткан биздин мекендештер
кыргыз кыздар айрыкча ушул кол кабыш кылып жай менен вебинар беришти. Андан кийин чогуу чаран ушул илимий изилдөө методдорун өздөрүнүн ошол жактан үйрөнгөн, өздөрүнүн макалаларын жанагы эл аралык журналдарга чыгарып, такшалып, китептерин чыгарып, оозго алынып калган кыздарыбыз ушундай бир китепти жазганга кол кабыш кылып басымдуу бөлүгүн жазып беришти. Бул Германияда кыздар азыр бул жерде отурат, өздөрү да кенен айтып берет. Анан Элира ушул онлайн университети платформасын баштап, негиздеп, анан баарыбыздын башыбызды чогулткан Элирага чоң рахмат. Бул билинбеген менен аябай чоң иш болду. Анткени билесиздер, өнүгүү бул ылдыйдан башталат, ар бирибизден башталат өнүгүү. Дайым эле министрликти, өкмөттү качан бизди өнүктүрөт деп отурганыбыз болбойт. Ар бирибиз ушу жантылашып, бири-бирибиз билгенди бирибизге үйрөтүп турсак, ушул өнүгүү өзүбүздөн башталат экен. Анан экинчиси ушул Мукарам, айрыкча Мукарам Токтогулова, Америка университетинин доценти, ушул китепти жазып, биздин анан ар бирибизден талап кылып, дедлайнды коюп, кадимкидей анан кийин биз ошол дедлайнга белгиленген күнгө жантылашып бүтүрөбүз деп убактыбызды ченеп өлчөп, анан ушул китеп бүтүп, аягына чыгып, анан сиздердин колуңуздарга тийип отурат. Бул аябай жакшы иш болду. Мукарамга да абдан чоң ыраазычылык. Бул китептин өзгөчө мааниси, эң биринчиси, бул илимий изилдөө усулдары деген китеп кыргыз тилинде жок болчу. Менимче орус тилинде деле абдан бир колго аларлык китепти мен көргөн жокмун. Кыскача маалыматтар бар китептер бар экен. Бирок кыргыз тилинде чыккандыгы бул китептин өзүнчө бир баалуулугу десек болот. Экинчиден, усулдар жөн эле, ар бир усул жөн эле мындай баяндалып бербей, сөз түрдө мисалдардын негизинде ушул усулдарды жазган изилдөөчүлөр өздөрүнүн изилдөө жүргүзгөндө ошол усулду кантип колдонгондугун айтып берет да, ошону менен жол көрсөтөт, багыт берет. Аны практикада башка изилдөөчүлөр ушул китепти окуп, мындай колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүп беришти да. Бул дагы китептин бирден бир баалуулугу десек болот. Өзүңүздөр билесиздер, бизде дипломдук иштер жакталып эле атат, жазылып атат, акыркы курстун балдары. Магистратурада балдар окуп атышат, докторантура, аспирантура бар, бирок изилдөө усулдарын, изилдөөнү жүргүзүү боюнча сабактар дагы жок эсе да. Ал жалпы ошо дисциплинанын, ошол спецдисциплинанын ичинде гана каралып кетет да. Ушул менимче ушул нерсени, ушул маселени мындай чечүү керек деп ойлойм. Ар бир университет, ар бир жогорку окуу жайына изилдөө усулдары деген сабакты сөз түрдө киргизиш керек. Ошол эле бакалаврдан баштап, менимче экинчи курстан киргизиш керек. Азыр эмне үчүн киргизилбей жатат? Анткени китептер жок бул боюнча. Бул боюнча окуу куралдары жок. Бул биздин биринчи эмгек болуп атат. Мындан кийин дагы бул коомдук илимдерге көбүрөөк жакын болгон китеп болду. Мындан кийин гуманитардык илимдер, аны дагы өзүнчө жик-жиктеп, адабият боюнча, тил боюнча, лингвистикалык изилдөө методдору, мисалы үчүн тил илиминдеги адабият өзүнчө чоң, абдан көп методдор бар. Алар тууралуу мисалдардын негизинде жазып берсек деген оюбуз бар, азыр пландарыбыз бар. Акырындап ошолорду иштеп атабыз. Анан педагогика деген чоң илим бар. Өлкөбүздө педагогдор абдан көп. Мына ошол педагогика боюнча усулдарды, изилдөө усулдарын жазып бере турган педагогдордун тобу өзүнчө азыр сүйлөшүп, пландарын түзүп иш алдында турушат. Экономика боюнча айтор элимдин акырындык менен бул серияларды, изилдөө усулдары серияларын кыргыз тилинде жазып чыгарсак деген бир жакшы максатты коюп турабыз алдыбызга. Анан дагы ушул көбүнчө ушу чет өлкөлүк биздин кыргыз окумуштуулар менен мекендештери, журтташтары бизге кол кабыш кылып, анткени алдыңкы баягы университеттерде, дүйнөдөгү алдыңкы университеттерде иштеп, ошолордун тажрыйбасын өзүнө сиңирип, алдыңкы методдорду колдонуп, абдан заманбап методдорду колдонуп, илим изилдеп жаткан изилдөөчүлөр биз менен кошулуп, соавторлаш болуп ушундай иштешсе, бул жакшы, эң жакшы нерсе ушул да. Биздин
чоң жетишкендигибиз ушул болот деп эсептейм. Анткени мен ойлойм, ар бир эле кыргыз кайсыл жерде болбосун ушул элим жерим үчүн бир иштеп берсем, жакшы иш кылсам деген үмүтү болот. Ошол үмүт менен ушул бизге кызматташат деп ойлоймун. Анан дагы айта турган нерсе, бул жерде жана академия, менин бөлүмүм боюнча академиялык жазуу, илимий текстти жазуу деген бөлүмдү жаздым эле. Бул жерде бир канча шаблондор берилди. Балким айрым кыргыз тилчилер, адабиятчылар үчүн бир өөн учураган жерлер болушу мүмкүн. Анткени бул колдон келишинче эл аралык журналдар талап кылган эрежелерди ушул кыргыз тилинде бергенге аракет кылдык да. Ушуну дагы мындай туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Эми негизинен айта турган сөзүм ушул. Анан дагы суроолор болсо жооп берербиз. Элира. Рахмат эже. Анда эмесе кийинки сөздү Бактыбек Исаковго берсек. Бактыбек, бул жердесиңби? Сөз сенде. Бул жерден. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул биздин бүгүнкү илимий изилдөө усулдары деп аталган биринчи алгачкы илимий эмгегибиздин, китебибиздин бет ачарына катышкан жалпы катышуучулар. Эмне деп айтсак болот да, сөздү мындай сүйлөгөндө көп киши мындай да сүйлөгөн жанымда коюмба. Пандемия кайсы бирлер үчүн аябагандай чоң олуттуу тоскоолдук болду, дүйнөнү силкинтпеди, бирок ошол тоскоолдукту кайра бир Бакыттын интернетти байланышы жакшы эмес окшойт. Бактыбек эмне болду? Интернетинен. Аныкы ушундай. Бактыгүлгө берип. угулуп атабы? Угулуп атат. Ошол ошентип анан пандемия эми бул өчү жакшы эмес экен, бирок бизге кайсы бир деңгээлде бир мүмкүнчүлүк болду. Жаткан жокпуз, корккон жокпуз вирустан, иштедик. 100 күндө 75 вебинар уюштурулуптур. Ошолордун баарын иштеген аябагандай чоң команда болду. Башында мына Элира, сен турдуң. Команданын ишине аябагандай чоң ийгилик каалайм. Илимий изилдөө ыкмалары боюнча канчалаган сабактар өткөрүлдү, баары бекер. Эми мынакей жыйынтыгында чоң китеби чыкты. Эми китебиз ким билет, балким чоң китептир, балким кичинедир маңызы жагынан, бирок аны учур көргөзөр. Эң негизгиси айтарыбыз ошо биринчи продукт, ошол тиги онлайн университеттин чыгарган эң биринчи конкреттүү продуктусу. Бул китебибиз аябагандай ийгиликтүү болсун деп айтат болчумун. Ак жолтой болсун, жолу ачык болсун, анан жанагы аркасынан тиги бөбөктөрдүн эштегесин дегендей, мындан аркасынан дагы жайнаган китептер акырын чубалжып эле келе берсин. Анан команда деген белгилүү кишилер менен чектелбеш керек, команда чоңоюш керек, кеңейиш керек. Эгер кайсы бир ушундай сыяктуу китептерге катыша турган болсоңуздар, ошол боюнча бир ой пикириңиздер болсо, мынакей сунуш кылыңыздар Элирага, мукаррам эжелерге. Эгер жакшы идея боло турган болсо, эмнеге болбосун? Чогуу иштешип, чогуу чыгарышып дегендей. Себеби деген мен айтам да дайым элечи. Биз баарыбыз жашпыз да. Биз бутубуз басып турса, колубуз кыймылдап турса, мээбиз иштеп турса, кайсы бир иштерди кылып турсак, анда биз жашпыз. Демек анда иштеп калыш керек. Бир учур келгенде баарыбыздын энергиябыз түгөнөт. Bundan качыш жок. Бирок энергияң бар кезде, жаштыгың бар кезде момундай ташты чайнаш керек да. Таш чайнаш керек. Анан бир китеп жазбай эмне болуп турбуз? Таш чайнап аткан учурда. Ошону менен айтат болчумун, азыр учурдагы ошо Кыргызстаныма дагы ошо жол ак жолтой болсо экен деп аябагандай чын дилимден кабыл элек айтам, ошо китебибизге кошуп туруп. Бир аз саясий кыйын абалда турат.
эртерээк эле туура жолго түшүп кетсе экен, эртерээк эле келечектүү жолго түшүп кетсе экен. Баарыбыз аман эсен бололу, бар бололу, бир бололу. Кыргызстаныбыздын келечеги менен чогуу не бир сонун күндөргө эртерээк жетели. Ошол келген эстерге кубанычтабыз. Окуп коюңуздар китебибизди алып. Рахмат. Элира. Рахмат, Бактыбек. Кийинки сөздү анда эмесе Германиядан биздин китептин авторлоруна берсем, Бактыгүл Түлебаева, сөз сизде. Рахмат. Биринчиден баарыңыздарга чоң рахмат келгениңиздерге. Дейткенде бүгүнкү ошол китептин бет ачары болуп жатат. Мен абдан кубанычтамын. Эң биринчи мен баарыбызды куттуктап кетким келет. Биринчиден авторлорду куттуктагым келет, ушул китепке салым кошкон адамдарды куттуктагым келет. Анткени ошол өзүңүздөр айтып аткандай биздин биринчи колубузга сиздер кармап атасыздар, тилекке каршы мен кармай алган жокмун азырынча, бирок мага да бул китеп жетет деп жакында ойлойм буюрса. Экинчиден мен жалпы эле авторлорду кошкон адамдарды эмес, мен ошол жалпы Кыргызстандагы илимий чөйрөнү куттуктайт болчумун да бул китептин чыгышы мененчи. Анткени бул китептин чыгышы бул ошол Кыргызстандагы илимий изилдөөнүн бир туура багытта кеткендигине чоң салым кошот дейм. Ошо менен кошо ушундай усулдарды колдонуу менен чыгарылган макалалардын, иштердин сапаттарынын жогору болот, буюрса жогору болот дегенге менин эмем түз да. Мисалы үчүн мен ишенем ошондой болот деп ойлойм. Ошол себептүү мен баарыңыздарды куттуктагым келет бүгүн. Экинчиден мен ыраазычылык билгиским келет. Биринчи кезекте ошол онлайн университетинин түптөгөн адамдардын баардыгын куттуктагым келет. Бул ошол онлайн университет платформасы жалаң эле мындай илимий тарапты эле гана албастан, мисалы үчүн Кыргызстандагы коомдук көптөгөн көйгөйлөрдүн баардыгын камтыган көптөгөн иш-чараларды алып бардыңыздар. Мен буга абдан кубанам. Жана ушул топтун кичинекей бир бөлүгүн мындай ээлеп калганыма сүйүнөм дейткенде. Бул биринчиден сиздерге рахмат. Экинчиден кимге рахмат айткым келет? Бул жөн эле авторлор эмес, Мукарам эже, жалпы редактор болгон Гүлзада эже сизге, ошондой эле Айсулуу эже биздин корректорубуз жана Бактыбек дизайнерибиз, баарыңыздарга сизге чоң рахмат айткым келет. Дагы эмне айткым келет? Негизи китеп чыгарыш бул оңой нерсе эмес. Анткени мен да өзүм азыр бир китепти чыгарып жатам. Ал workshop 2019-жылы февралда болгон. Анан ал китепти биз жаңы эле тапшырдык. Ал 2021-жылы чыгат. Ошого салыштырмалуу биз могу азыр колуңуздарда кармап турган китепти алсак, мисалы үчүн жайында болгон вебинардын негизинде абдан чоң эме менен аракеттин негизинде аябай эффективдүү жүрдү. Жана уже мына азыр колубузга кармап атабыз. Бул чоң жакшы ийгиликтин жетишкендиктери деп айтсам болот. Ошон үчүн ыраазымын мен ушул топко. Абдан жакшы иштедик, баарыбызга кол чапкым келет. Жана китептин эмесин алсак, ичкиндей мазмунун алсак, сапатына да мазмунун алсак, негизи эле китеп жөн эле мындай теория, абстрактуу түрдө жазылбастан бул деген практиканын негизинде жүргөн нерсе да. Анткени бул китепти биз буга чейинки вебинарларда катышкандай өзүбүз даярдаган программаларыбыздын негизинде чыгарылган. Ал эми ошол вебинарга даярданып атканда биз өзүбүз изилдөөнү кандай жүргүздүк, эмне маселелерге мындай эме болдук да, туш болдук, аларды кантип чечтик, эмне көйгөйлөр болду, ошонун баардыгын өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн, чет жакта мисалы үчүн окуп жүргөндө үйрөнгөн нерселерибиздин баардыгын ошол вебинарда бөлүшкөнгө аракет кылдык. Жана ошондой эле ушул китепти чыгарып атканда ошонун баардыгын чагылдырганга аракет кылдык. Ошол себептүү мен бул китепти сиздер абдан пайдалуу деп табат деп ишенем. Жана акыркы нерсем, албетте китеп чыкты. Бул деген изилдөө усулдары деп аталат, илимий изилдөө усулдары. Бирок усул дегенди мен өзүм вебинарда да жазган, китепте да
мындай кыстарып кетем. Мисалы үчүн айтканым, бул усул деген бир нерсе. Сиздердин эми чоң милдетиңиздер ушул усулдарды колдонмо катары кармоо менен бирге өзүңүздөр да изилдөө жасап атканда ошону жакшы колдоно турган техникаларды өздөштүрүш бул сиздердин колуңуздарда деп айтат элем. Жана келечекте мен ойлойм ушул өзүңүздөр изилдөөлөрдү жасап, башыңыздардан өткөрүп, ушул колдонмону колдонуп, ошого кошумча дагы эмнелерди кошот элем деген ой менен жана башта айтылып кеткендей, мындан да көп ушундай тармактагы китептердин өзүңүздөр авторлору болот деп ишенем. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Китепти чыгарган адамдардын баардыгына рахмат дегим келет жана мен сыймыктанам. Рахмат. Элира. Микрофон Рахмат, мен бул жактан прямой эфирде кылып атпаймынбы? Facebook'ка ошого. Рахмат, Бактыгүл, чоң рахмат. Кийинки сөздү анда Оксана Исмаилбековага берсек, Оксананын балдары жанында экен, азыр ызылдап сүйлөтүшпөйт дейт. Махабатка берели. Махабат Садырбек берели. Мукаррам эже, кыска макул сүйлөңүз. Жана өзүңүз жазып атканыңыздан айткам. азыр саламатсыздарбы, урматтуу эжелер, агайлар, кандайсыздар? Жакшы турасыздарбы? Сиздерге Германиядан чоң салам. Бизде азыр карантин болуп, балдардын баары үйдө. Ошол себептен мен кыскача эле айтып кетким келет. Негизинде биздин китебибиз кут болсун, ак жолтой китептердин бири болсун. Биз аябай сүйүндүк. Сыртта туруп саясий кырдаалды угуп атабыз, көрүп атабыз. Ошого да аябай капа болуп жатканда, ушу жакшы китебибиз келген чыкканда аябай сүйүндүм. Анан Бактыгүл айткандай эле колубузга кармай элекпиз, кармасак андан дагы көбүрөөк сүйүнмөкпүз, бирок бизге да жетер, Кудай буйрса. Негизинен 2-3 нерсе айтып кетким келет. Биздин командабыз аябай күчтүү болду. Мукаррам эженин айткан сөздөрү закон. Бул күнү тапшыр дегенде баарыбыз ошол күнү тапшырып аттык. Ошол себептүү биздин бир аябай жакшы командага тобубуз бар болду. Ошо жакшы топ болсо, жакшы иштеп, бат ийгиликке жетет деген туура экен. Ошо баарыбыз тобубузга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиси, дагы ушул китептин эмнеси уникальный. Сыртта жүргөндөр менен Кыргызстандагылар чогуу жазышты, бул бир. Бирок китептин ичинде да чогуу жазыштык да. Мисалы Гүлзат менен Бактыгүл, мен, Махабат болуп, ошол дагы мага аябай жакты да. Мындай соавторство кылып жазганыбызда аябай бир башкача болду. Ар бирибиз өзүбүздүн көз карашыбызды дагы ошол жакка чагылдырып. Анан дагы бул китеп аябай чоң мотивация берди. Негизинен көбүрөөк ушундай китептерди жазышыбыз керек экен, көп жакшы батыштын окумуштууларынын китептерин кыргызчага которушубуз керек экен. Кийинчерээк мындай ачык кылышыбыз керек экен, open access деп коет го, мындай китепти бүт баарына доступ кылыш үчүн ошол стратегияны дагы акырындан киришибиз керек экен. Китеп кылбай мындай интернетке да коюп, анан ошо келечекте көп пландар бар, Кудай буйрса баарын чогуу иштешсек баарына жетишебиз, бирок ушул китеп биринчи биздин результат болду. Чоң рахмат сиздерге. Дагы бир жолу куттуктайм. Туугандарды жөнөтүп койгула, алар кармап туруп силерге айтып койсун кандай экенин. Колдоруна кармап. Почтадан салып жиберсек деле болот, почта бар го, курьер. Азыр барбы? Бар, жок. Туугандарын эле Бишкектен жөнөтүп алдырып алсаңыздар жакшы болот эле. Ооба. Анда эмесе рахмат сага, чоң рахмат Оксана. Анда эмесе кийинки сөздү Махабат Садырбекке берсек, Микрофон. Саламатсыңар, урматтуу катышуучулар, китептин авторлору, коллегаларым, баарыңарды көргөнгө кубанычтамын. Биз дагы абдан чоң кубанычтабыз китептин чыкканына. Биз үчүн мындай жаңы дагы нерсе болду. Бул китепке салым кошуп атканда биз биринчиден өзүбүздүн ишибиз тууралуу кыргыз тилинде ойлонуп, кыргыз тилинде
айтып берип жана кыргыз тилинде жаздык да. Анан бул тил үчүн абдан бир жакшы салым деп ойлойм. Анткени чынын айтканда ошого чейин мен кыргызча макала жазып деле көрбөптүрмүн. Өзүмдүн ошо диссертациям боюнча, жанагындай методдор боюнча. Анан бул китептин алкагында ошого бир жакшы себеп болду. Анан биз бири-бирибиз менен дагы жакшы байланышта болдук. Бири-бирибиздин иштерибизди дагы бири-бирибиздин иштерибиз менен да таанышып алдык. Жанагы семинар, андан кийинки макала аркылуучу. Биз Германияда мындай билебиз ким кандай иштерди жасап жатат, бирок мындай тагыраак маалымат деле албайбыз да. Эгерде бетме-бет эле жолугушуп жакшы убакыт өткөрүп калбасак. Анан жакшы иштедик, абдан эффективдүү. Мындай темп менен бир топ эле китептерди да жаза тургандайбыз. Анан координация үчүн абдан ыраазычылык билдирем, абдан жакшы болду. Анан чогуу 2-3 дагы киши макала жазган дагы жакшы болду. Анан мындан кийин кызыктармын дагы китеп жазсак, өзүбүздүн ар кандай чөйрөбүздө тил жөнүндө, анан башка дагы чөйрөлөр тууралуу эгерде китеп чыгарсак, даярмын салым кошконго. Ушу баарыңыздарга рахмат. Биз кубанычтабыз. Филологияга чакырабыз сизди лингвистикалык методдор боюнча. Махабат, биз дароо какмайбыз да билесиз. Макул. Даярмын. Жакшы. Ким бар? Гүлзат келе албай калды. Гүлзат Баялиева кошулду беле жана? Келе албай калды окшойт ал. Келе албай калды. Элира, эми жана унутуп кетиптермин, кечирип коесуздар. Биз Германияда кыздар кыргызча жазышты. Алар көп жылдан бери башка тилде иштеп жүрүп, анан кыргызча жазышты. Биз аябай жумуштарыбыз көп болуп жаздык, баягы аябай кыска убакытта жаздык. Анан ошол баарыбыздын тексттерибизди корректорлеп, оңдоп, түзөп, иретке келтирип, кооздоп дегендей. Айсулуу Көкөева корректорубузга өзгөчө ыраазычылык, мен жана айтпай кетиптермин. Анан мүмкүн болсо Айсулуу биздин китептин чып-чыргасына, үтүр чекитине чейин оңдоп окуп чыккан киши. Биздин бири-бирибиздикин окудук, бирок сырткы көз менен окуган Айсулуу дагы китеп жөнүндө 1-2 сөз айтып койсо жакшы болот эле. Ооба, туура. Менде да бир кошумча бар, бир нерсени унутуп кетиптирмин, кошуп койсом болобу? Болот, сүйлөбүз. Биз ошо диссертация жазып атканда бул аябай чоң каражатты жана энергияны талап кылган чоң илимий иш да. Аябай бат бүтөлүү дегенде бир 3,5-4 жылда, анан шашпай бүткөнүбүз 6 жылда ушул иш менен алек болобуз. Ошо 6 жылдын ичинде бир 1,5-2 жыл негизи методдорго, усулдарга, ошолорду өздөштүрүүгө кетет негизичи. Башкаларда деле ошондой болуш керек. Анан биз ушул өзүбүз мындайча айтканда бир нерсени мындай казып аткан бир нерсе менен элестетсе болот да. Чоң нерсени казып, ошонун бир бөлүгүн Кыргызстанга бере алдык деп ойлойм. Эгерде илимий иш жазам деген адам бул китепти алып бир сыйра окуп чыкса, кадимкидей мындай обзор деп коебу, ошондой пайда болуп, анан мындай жолу бир аз биздикине караганда кыскараак, анан мүшкүлү дагы азыраак болот деп ишенем. Анткени мен ушундай китеп бар болгондо абдан сүйүнмөкмүн. Бир топ аракетти, бир топ эмгекти мындай жөнөкөйлөтүп коймок да. Мындай машакатты азайтмак методдор абдан көп, арасынан деп таба албай, кайсы методду адаптация кылам деп киши бир топ убакытты кетирет буга. Анан ушу биздин жаш муундарыбыз, анан жердештерибиз ошо бир аз болсо да бир оңойлоткон бир усул алдыгы деген ойдобуз. Ушуну кошкоюн дедим. Рахмат. Рахмат чоң. Анда ким
Айсулга сөз берели да, Элира. Микрофон. ооба Айсул эже. Бул китеп өзү мен чынында коркуп аттым эле өзүм ушул ким Мукарам бергенде бир сыйра колум көзүм жетишинче мындай окуп берейин, бирок башкаларга да карап, бирок болбой мага тиги табыштаганыңарга мындай сыймыктанам. Ушундай ар бир мен өзүм деле талапкермин да. Анан баары по полочкам баары мындай бир ыңгайлуу, түшүнүктүү, аябай тили да мындай бир ийги, мындай бир жакшы неме болду да, жакшы колдонмо болду. Менин оюмча ушундай биздин илимдин ар кайсы тармагына ушундай немелер керек да, ушундай колдонмолорчу. Анткени бир илим десе баягы азыр өткөндө тиги тил майрамында айтпадыбы? Бизде баланча пайыз илимий эмгектер орус тилинде жазылат депчи. Бул аябай чоң көйгөй. Мына кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинде ойлонгон, кыргыз тилинен өзүнүн талантын ача албаган жаш окумуштуулар үчүн бул абдан зарыл нерсе. Анан ушу көп тармактуу боло берсин, ишиңиздерге ийгилик. Мен колуман келген жардамымды берип турганга дайыма даярмын. Рахмат. Китептерди корректор кылат Айсулу да. Рахмат Айсул эже. Анда эмесе азыр сөздү суроо жоопторго берсек, ошол китеп боюнча авторлорго сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Микрофонуңуздарды жандырып, каалоо тилектерди дагы кабыл алабыз. Чатта да суроолор келиптир го, Элира, окуй бересизби? Азыр биринчи суроосу барлар микрофон жандырып, сурай бериңиздер. Элира. Ооба, болот. Айт эже. Биринчиден ушул китептин авторлорун куттуктайм. Аябай мактайын эле деп атам, бирок колумда китеп жок. Бирок абдан ишенем, жакшы китеп жазылган деп. Анткени биз аутсада илгери иштегенде Мукарам менен кандай иштегенбиз, Мукарамдын деңгээлин жакшы билем, Гүлзада кандай иштейт жакшы билем. Айсулуу болсо ар бир үтүрдүн чекиттин түбүнө түнөгөн. Элираны канча айдан бери, жаздан бери ушул именно пандемия учурунда кандай иштеди, анын баарына күбө болдук. Бактыгүл, Оксаналар болсо бизден аутсадан бүткөн кыздар. Ошо баардыгыңардын ушул ийгилигиңер кут болсун. Чын эле жана Бактыгүл туура айтты, бул ушул авторлордун эле ийгилиги эмес, бул деген жалпы илимдеги бир чоң нерсе, чоң көрүнүш болду. Анан китептин чыкканы бул бир маселе, анан экинчи жагы ошол китептин практикалык маанилүүлүгү деген нерсе да. Ошол чыгып эле ушу китеп текчеде туруп калбай, практикалык жактан колдонулуп, ошо окурмандарга, изденүүчүлөргө, жаш илимпоздорго кереги тийсе, ошол чоң жеңиш да. Анан ошону максат кылып биз дагы ушул келаткан жекшемби күнү кечки саат 9-да биз иштеген азыркы Ишеналы Арабаев атындагы университеттин жамаатынын өтүнүчү менен, студенттердин, магистранттардын өтүнүчү менен ушу сиздер менен деген жолугушуу өткөрөлү деген максатта биз дагы бир программабызга киргизип койгонбуз. Zoom'ду деген немесин, шилтемесин болсо мен Facebook'a койгом. Анан ушул эле тобуңуздар менен, ушул ирет менен, ушул жекшемби күнү кечки 9-да катышып берип койсоңуздар, анан мында азыр китептин жазылышы, китептин маанилүүлүгү тууралуу сөз болуп атат. Тигил жакта көбүнчө деген мисалы жаш изденүүчү жаңы тема бекитти, же болбосо тема тандаган атат. Теманы кандайча тандаса болот. Анан тема тандалып, макулдашылгандан кийин эң алгач ишти эмнеден башташ керек? Мисалы биздин алдыда ошо дипломдук иш жаза турган, магистрлик иш жаза турган балдарыбыз бар, студенттерибиз, ошолорго мындай жол көрсөтө тургандай кеңештериңиздерди берип койсоңуздар, ушу эң алгач колуна калем кармап ушу илим багытында. Мурда биз студент кезде мисалы улуттук университетте ушундай болчу да, 3-курста курстук иш жазып, 4-курста дипломдук иш жазып, баары бир ирети менен кеткендей болчу да.
азыр баягы курстук иштеген биз могу мамлекеттик окуу жайларда аны алып салган. Анан шак эле дипломдук иш жазыш керек болот. Анын астында эч кандай бир багыт берүүчү деген неме курстар жок да. Мисалы аутсада иштеп атканда аякта research work деп сабак бар эмес беле? Бир багыт бере турган ушундай нерсе жок. Балдар эмне кыларын эметпей калышат. Жетекчилер эми канчалык деңгээлде багыт берет бул маселе да. Анан ошол алгачкы учурдан баштап мисалы адабияттарды тандоо, план кандай түзүш керек деген сыяктуу мындай ушу майдалап эле реалдуу практика жүзүндө кандайча илимий ишти деген баштап ишке ашырса болот. Ушу сыяктуу бир пикирлериңерди берип койсоңор. Айда угулбай калды го. Бизде могу советтик илимдечи угулуп атабы азыр? Ооба, угулуп атат. Советтик илимде биз ушуга көнүп калганбыз да. Мисалы сөзсүз илим десе эле бир китепканага отуруп алып, бир архивтерди таап, ошолорду маалыматтарды чыгып, анан тигинден бир маалымат алып, мындан бир маалымат алып, анан салыштырмыш этип, ушундай сыяктуу бир усулдарга көнүп калганбыз. Анан мисалы талаа изилдөөсү, аны муну дегендерге биз кийин эле туш болдук да. Мындай турмушта бар адамдын пикири дагы, жекече маек иретинде алынган маалыматтын дагы илим үчүн пайдасы бар экендигине биз кийин гана мындай ынана баштадык да. Болбосо биз деген алынган маектер деген эч мааниси жок болчу да, сөзсүз эле бир жака чыккан болуш керек. Биз андан шилтеме келтиришибиз керек, каерден алдык ошо маалыматты. Ушу сыяктуу нерселерди гана илим катары бир илимдин көрүнүштөрү катары көрүнчү да. Анан ошон үчүн деген ушул талаа изилдөөсү же дагы башка кандай усулдар бар биздин мурдатан советтик билим берүүгө, илимге көнүп калган. Менимче силердин китеп деген бир эле жаш илимпоздор үчүн эмес, деги эле илимде жүргөн адамдар үчүн деле пайдасы тиет деп ойлойм да. Бул мындай чектелүү жок. Бул кайсы курактагы болсо деле, кайсыл деген илимдин, кайсыл адистиктин өкүлү болсо делечи. Анан ошо жанагы бизге айтып атпаймынбы, талаа изилдөөсү мисалы жаңы нерсе болгон, ушул сыяктуу дагы кандай нерселерди бизге киргизсек болот. Ошол нерселерди айтып бересиңер деп эме ушу чакырып атабыз буюрса. Айда 8-inde 7'de эле го, сен азыр 9'ga чакырып атасың. Zoom'da 8'inde saat 7 эмес беле? Жетикен мен 9'da, 7 Ошо мен ойлоп атпайм тиги. Эме кылып койгонбуз го депчи. 7 туура. Жекшемби күнү саат 7'de экен да, шилтеме турат немеде, баарыбыздын чаткада салып койсоң. Facebook'та турат. Facebook'та бар, э. Рахмат Аида. Жанагы неме болсун деп, жол ачык болсун, окурмандары көп болсун, жетпей, кайра бир нече жолу переиздание болсун, кайра толукталып басылып. Ошо игилик. Канча китабың бар Аида? Онлайн университетинде иши алдыга жыла берсин. Баарыңарга игилик. Рахмат, чоң рахмат. Дагы сүйлөй тургандар болсо. Чолпон Кийизбаева кол көтөрүп турат. Чолпон эжеке. Саламатсыздарбы, кесиптештер? Көрүнүп атабы, угулуп атабы? Көрүнүп атат? Ооба, угулуп атат. Биринчиден ушул китептин чыгышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыбызга жугумдуу болсун, баарыбызга керектүү китеп болсун. Биздин ар дайым текчебизде турган китепче болсун. Анан экинчиси болсо, ушул филология илимине дагы ичиндеги усулдарды колдоно берсе болобу, же бул жалаң эле коомдук илимдерге тийиштүүбү? Мен жооп берип коеюн бу филолог катары. Анан башкалар дагы жооп берет го. Негизи филология илимдерине дагы колдонсоңуз болот. Эмне үчүн дегенде, бул жерде илимий ишти жүргүзүүнүн тартиби көрсөтүлгөн да. Мисалы үчүн теманы кантип тандаш керек, адабияттарды кантип талдаш керек, изилдөөнүн планын кантип түзүш керек, андан кийин илимий текстти кантип жазыш керек, анан жазылган макаланы азыркы талаптарга ылайыктап кантип эл аралык журналдарга даярдаш керек, ошолордун бүт баары айтылган. Ал эми усулдарга келгенде биз жана айттык, интервью деген, сиз филологияда изилдөө жүргүзсөңүз, эгерде адабият болсо, автор менен интервью алсаңыз, все равно ошол интервью деген керек болот. Анан негизи эле бул жерде case study деген бар. Ошондогу бир кыздар өздөрүнүн тажрыйбасында колдонгон
нерселер, мисалы үчүн бир түшүнүктөрдүн маанисин чечмелөө, эл ошону кантип пайдаланат деген нерселер филологияда деле абдан маанилүү нерсе да. Түздөн түз кээ бир методдор филологияга тиешеси жок. Биз жана айттык, филологияга биз дагы бир китеп даярдап атабыз филологдор үчүн. Бирок азыр жалпы илимий изилдөөнүн жүрүшү боюнча, академиялык текстти жазуу боюнча, ишти пландоо боюнча, анан макалаларды даярдоо боюнча эл аралык журналдарга толтура маалымат ала аласыз да. Ушул жагынан сизге пайдасы тиет деп эле ойлойбуз. Гүлзада эже, сиз да жооп берип коесузбу филолог катары? Азыр Мукаррам айтып кеткен эң негизгиси бизде чоң маселе бул тема тандоодо кетет да, башында эле. Өтө кеңири теманы алып алышат, анан обо всем и ни о чем деген ошентип калабыз да. Ар нерсенин башынан чолуп ушундай изилдөөлөргө түртүп коебуз да, жаш изилдөөчүлөрдүчү. Бул жерде теманы өтө конкреттештирип, мындай сузить этип, тереңдетип, бир эле чакан теманы алып, ошону чып-чыргасын калтырбай тереңине чейин казып кирип, кантип ошондой изилдөө жүргүзүш керек деген суроого жооп аласыздар. Анан азыркы айтып өткөн методдордун катарында Элира жазган контент анализде тилде дагы, адабиятта да колдонсо аябай сонун болот. Мисалы үчүн бир жазуучунун же бир акындын чыгармачылыгынан бир сөздүн көп колдонулганын байкап калсаңыз, ошол сөз эмне үчүн көп колдонулат, ага кандай маани ыйгарылып атат, ал маани бул акындын чыгармачылыгында кандай мүнөзгө ээ экен деп аны контент анализ жасасаңыз ошол аныкталып чыгат да. Контент анализин дагы бул китепке баягы ал өзүнчө бир чоң метод, аны азыр компьютердик программалар менен да жасайт, кол менен да жасаса болот. Ушундай жаңы нерселерди үйрөнсөңүздөр болот, филологдор дагы. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы? Чатка да суроолор келип атат, чаттан да окуп койсом. Сталбек Айылчиев сурап атат. Китепти коомдук саламаттык сактоо тармагындагы изилдөөлөргө да колдонсо болобу? Экинчиси, изилдөөнү жүргүзүү үчүн кимден кантип уруксат алуу боюнча жооп таба алабызбы? Үчүнчүсү, кайсы эл аралык журналдардын талаптарына жооп ала алабыз? Этика боюнча Бактыгүл жазган, Бактыгүл жооп берсе болот, этика жагынан, жанагы изилдөөгө кантип уруксат алабыз деген жагынан. Анткени ар бир эле изилдөөдө, ошо медициналык изилдөөлөрдө деле этикалык маселе чыгат. Ошон үчүн ушул суроону берип атат го. Бактыгүл жооп бересизби? Ооба. Албетте, биринчи анан экинчи суроону алсам, мисалы үчүн, албетте саламаттык сактоо тармагында да изилдөөгө колдонсо болот. Мисалы үчүн көптөгөн усулдарыбыздын баардыгы колдонулат. Экинчиси, мисалы үчүн этика эле гана нерсе болбостон, мисалы үчүн биз кайсы жана усулдук пайдубалда болсо керек, ошол жакта мен белгилеп кеткенде гейткипер деп коет да. Мисалы үчүн кайсыл, мисалы үчүн эмени алсак, ошол саламаттык сактоо тарабындагы бир жерди алып ошону изилдегиңиз келсе, албетте сиздин ошого сизди киргенге кандай адамдар ключевой ролдорду ойнойт, ошолорду эске алышыбыз керек да. Мисалы үчүн кайсыл адамдар, мисалы үчүн маанилүү адамдар болот да, сиздин ошол биринчиден уруксат алганга, экинчиден ошол изилдөө ишиңизди жакшы жүргүзгөнгө. Экинчиден, этика жагын алганда, албетте сөзсүз түрдө кандай гана изилдөө иши жасалбасын, эгер саламаттык сактоо тармагын алсак, албетте сиз ошол мекеменин, ишкананын башчысынан уруксат алышыңыз керек болот. Бирок ошол эле учурда ошол жакта иштеген адамдардан мындай уруксат алышыңыз керек болот, бул негизи этика жагын алганда. Рахмат. Экинчи бөлүгүнө Бактыбек жооп берет го. Анткени эл аралык журналдарга макала жазуу дегенди Бактыбек жазган, анан Махабат, Оксаналар да кошумчалайт го деп ойлоп атам. Бактыбек, барсызбы? Ооба, бармын. Айтып Суроо кандай эле?
эл аралык журналдарга ошо илимий иштерди жазуу боюнча кандай талаптарды, кайсы журналдардын талаптарын айттыңыздар, жаздыңыздар деп атат да. Суроо жакшы экен. Тиги буга мындай жооп берет болчумун да. Ооба, бул суроого биякта ошо китеп жазышкан Оксана, Бактыгүл баары эле жооп бере алат, бирок мен жооп бере берейин анда. Учурда билесиздер, жаңы бир А класстагы журналдар деп коюшат. Web of Science, Scopus деп, ошондой уксаңыз керек. Бул жанагы эң жогорку биринчи А класстагы журналдар. Ошол журналдардын талаптары бар, конкреттүү. Макаланы канча жазыш керек, анын форматтары кандай, кайсы маанилүү негизги ички пункттар эмнелерден турат дегендин баарыча керек болсо ошо темасына чейин, теманы кантип коюш керек, канча сөздөн туруш керек. Темадагы негизги байланыштар макаланын аргументациясы менен гана байланыштуу болуш керек. Макаланын тиги кириши бөлүмүндөгү берилген негизги идеялар менен кандай байланыштуу болуш керек тема. Тема жанагы макаланын жыйынтыгындагы берилген идея менен кандай байланышта болуш керек. Ошол идеялардын формулировкасы дегендер, ушулардын баары аябагандай бул бачышта жакшы мындай өздөштүрүлүп, жазылып, такталып калганда, ошолордун баарын биз жанагы макалада бериң аракет кылдык ошол жерде. Ошол жанагы негизгиси Scopus, анан Web of Science деп аталган онлайн платформалар бар. Ошол платформаларга кирген журналдардын талаптарына ылайык макаланы канча жазыш керек деген негизги ракурстан ошо биз макаланы берип жазып ушул жака коштук. Биз аябагандай жупуну тил менен бериң аракетибизди кылдык. Бир аз иллюстрацияларды колдонууга аракет кылдык, жанагындай түшүнүктүүрөөк болсун деп. Анан китепти алып окуп көрсөңүз, менимче түшүнүктүү эле болуш керек. Ал жакта дагы баса белгилегенбиз, бир канча жерде кайра белгилегенбиз. Бул макалалар кайсы журналдар үчүн, кайсы деңгээлдеги журналдар үчүн дегенге биз бир канча жерден белгилегенбиз, айтканбыз дегенбиз. Анан эгер ал жакта окугандан кийин дагы суроолор боло турган болсо, биздин эшигибиз ачык суроолоруңузга. Рахмат. Махабат, Оксана, сиздер да тоңдуктап коесуңарбы? Мен кыскача токтоп кетет элем. Негизинде ар бир макала чыгарып атканда бир секциясы болот, кайсы илимий изилдөө усулдарын колдондуңар деп. Ошол жакта так жазып бериш керек да, кантип ушундай натыйжага келдиңер деп. Ушул себептен дагы ушул илимий изилдөөнүн ыкмалары аябай керек. Себеби макала жазып атканда ичинде, макаланын ичине дагы ошол изилдөөнүн түрлөрүн жазып чыгышыбыз керек да. Көп учурда дагы макала жазууларга атайын чакырыктар болот, call for papers деп. Ошол жерде дагы кандай эрежелерди сакташ керек, сөздүн саны, кайсы форматтагы жазуу, ушунун баары негизи берилет. Анан ар бир чөйрөдө ошо Бактыбек айткандай А класстагы журналдар болот депчи. Анан эгерде ошондой журналдарга чакырык алып калсаңыз, башында негизи көп учурда биздин чөйрөдө мындай абстракт деп коет, кыскача мазмунду бересиңер, анан ошол кабыл алынгандан кийин анан жанагындай эрежелер боюнча макаланы жазып баштайсыңар. Анан көп учурда ошо ар бир журналдын өзүнүн койгон талаптары болот. Ошолорду аткарууга аракет кылышыңыздар керек. Калганын баары айтылды. Рахмат. Элира, Кадиян эже колун көтөрүп турат окшойт. Ооба, Кадиян эже. Саламатсыздарбы? Китебиңиздер кут болсун. Аябай сүйүндүм. Өткөндө онлайн немеден жарыясынан угуп, рекламасын угуп, калемиңиздер курчуй берсин. Ар бириңиздердин ишиңиздерди жайында онлайн сабактардан, семинарлардан
угуп жүрүп анан ошолорду китеп кылып чыгарыптыр, молодец, аябай жакшы болуптур. Ар бир кишиге керек, ар бир жаңы изилдөөчүгө керек, ар бир университетке керек, илим изилдейм дегенге, макала жазам дегенге, жаш окумуштунун баарына керек деп аябай дегендей сүйүндүм. Кут болсун, баарыбызга кут болсун. Жана Оксана айтпадыбы, баарыбызга кут болсун деп? Чын эле ошондой, баарыбызга кут болсун. Муну менен мен айткым келип атат, мына илимий иштин деңгээли башкача түрдө өзгөрөт деп айткым келип атат да. Себеби мына жана Мукарам да айтып атат, мурда башка түрдөгү жазууларга көнүп алганбыз, библиотекада отурганга көнүп алганбыз деп Аида Эгембердиева айтты окшойт. Мен жаңылып калдым окшойт. Ошондойго көнүп алган, мурдагы бир система калыптагыга көнүп алып, илимдесе эле жүрөгү түшүп эле, анан эчтеке жасай албайм, эчтеке билбейм, эми эмне кылам деген мындай коркуулардын баардыгы жоюлат болуш керек. Дагы илим изилдөөнүн сапаты башка деңгээлге өтүп, жаңы нерселер чыгат болуш керек деген ойдомун да. Себеби бул сабактар жана сиздер айткандай бул сабактар ар бир университетте болуш керек эле. Гүлзада да айтып кетип атат, МУКта бар экен, АУЦада бар экен, Манаста бар, бирок башка университеттердин баардыгында болбогон үчүн элдин баары жүрөгү түшөт да. Анан көптөгөн кээ бир Кыргызстандагы кээ бир кандидаттык диссертацияларды көрүп туруп, муну кантип жазды болду экен деп кээде ошо изилдөөчүлөргө чындап эле бооруң ооруйт да. Бечара канчалык деңгээлде кыйналды экен деп. Себеби бири менен бири жабышпаган жерлери деле бар да, жакындабаган жерлери бар, эптеп толсун деп жүргөн чийки жактары деле бар да. Анан аларды карап албай отуруп, деп мындай кейисин качан биздикилердин илим деңгээли көтөрүлөт экен депчи. Анан могу даяр китепти берип коюп турсуңар, бул эми бул даяр жол көрсөткөн нерсе болгондугу үчүн, путеводитель болгондугу үчүн көптөрдүн ишине аябай оңой келет болуш керек да. Бул ушул китеп жетишпей аткан кыргыз коомуна. Менден дагы ушул сабакты бергенимде дайыма сурачы: эже, кыргызча жазылган китеп барбы? Эже, кыргызча жазылган китеп барбы деп элечи. Анан бул кыргызча жазылган биринчи китеп болуп аткан үчүн дагы аябай оригиналдуу болуп атат да. Эми аркасы келе берсин. Муну чыгарганыңарды угуп алып аябай сүйүнүп атам. Мага да бир китеп айырып койгула деп, Гүлзадага дагы жазып атам, өзүм жетише албай атам деп. Абдан жакшы. Бул андан башка Элира, сиз да айтып кеттиңиз, ар бир тармакта жазылат депчи. Мисалы үчүн педагогика тармагына жазыла турганга мен деле кошулгум келет, психология тармагына жазылганга мен деле кошулгум келет да. Себеби бул боюнча изилдөө педагогиканыкы психология менен окшош болгону менен, психологияныкы социологияга көбүрөөк окшош болуп, ошо маалымат топтоо, изилдөө жүргүзүү, жанагы анализдерин жүргүзүү боюнча көп эле айырмачылыктар болуп калат да. Анан буну таба албай, муну биле албай, көпчүлүгү кайсы методду тандайм, кантем деп аябай эле кыйналган учурлар бар да. Анан кантип маалымат топтойм, кантип анализдейм, кантип көрөм, кантип анын жыйынтыгын чыгарам, кантип интерпретациялайм, кантип ушуларды бөлөм, жанагы таралым аймагы деп айтып атабыз, жана популяция, анан кийин сэмпл деген өрнөктөмө группасын кантип тандайбыз деген нерселердин баардыгын билбей аябай кыйналышат да. Бул маселе боюнча бул жаңылык болду. Рахмат, ишиңиздерге игилик, ар бир авторго игилик. Куттуктайм, тим эле сүйүнүп атам, өзүм жазгандай сүйүнүп атам. Рахмат сиздерге. Педагогиканы сизге тапшырабыз. Макул, алам. Психология көнү. Макул, алам, макул. Рахмат Каден эже. Чоң рахмат каалоо тилектериңизге. Абдан сүйүнүп атабыз. Китепти сатылуу баасын билсе болобу дейт. 370 сом. Студенттерге кандай пайдасы бар? Сураныч жооп берип койсоңуздар дейт. Тообай кызы Мээримгүл. Диплом жазышат да студенттер акыркы курстарда. Анан атайын изилдөөгө усулдары деген сабак жок болсо, изилдөөгө даярдабаса, анда ушул китепти алып окушуп, жок дегенде ушул жерден кичине тема тандаганды, адабияттарды талдаганды, кандай усулдар бар экенин, аны кантип колдонуп, кандай академиялык текстти кантип жазыш керек, илимий текст, ошону үйрөнүшсө болот. Студенттерге дагы пайдасы көп, эгерде изилдөө усулдары деген сабагы жок болсо. Азыр Аида эжеке айтып кетпеди, Аида Эгембердиева. Студенттер өзү кыйналат деп, Каден эже айтып кетти, бизге барбы ушундай бир китеп усулдарды түшүндүргөн деп. Көп эле тиет го, пайдасы студенттерге деле. Рахмат. Мен кошумчалап койсом болобу?
Бул биздин чыгарган бул китеп мен мындай деп айтат болчумун да, жогорку окуу жайда иштеген ар бир мугалимдин, илим менен да кошо иштеген мугалимдердин, ага окутуучулардын кол алдында тура турган китеп да, дайыма тура турган. Себеби деген ар бир эле жогорку окуу жайдагы мугалимдер, окутуучулар, профессор, доценттердин баары сөзсүз түрдө бакалаврдан дипломниктер болот, магистранттар болот, аспиранттар болот. Анан ар бирине түшүндүрүш керек, чынбы? Анан ошол кезде мынакей, бул жерде китеп турат, мына бул жерде теманы кантип тандайсың? Ал жерде бир канча мисалдар менен берилген. Теманы тандаганда эмнелерге көңүл буруш керек? Анан темадан кийин темага байланыштырып туруп, кайсы методикаларды тандаш керек? Себеби алар көп да. Эң ылайыктуусу кайсы? Алардын кайсысын кылганда кандай пайда аласың деген баары эң сонун берилген да. Ошон үчүн бул биринчи кезекте жогорку окуу жайлардын окутуучулары үчүн жана илимпоздор үчүн жанагындай күнүмдүк столунда дайыма туруучу китептерден болуусу керек бул. Элире эжеке, саламатсызбы? Дагы бир жолу. Саламатчылык, сурооңуз барбы? Сиздерге каалоом жана ушул менен айтып кетейин дегем. Биринчиден Элире эжеке, мынакей Гүлзат эжеке, Бакытбек агай, Махабат, Мукарам эже, Айсулуу эже, Бактыгүл эже, Оксана эжекелерге чоң терең ыраазычылык. Анткени бир китепти жазуу үчүн канча убакытты талап кыларын мен өзүм билемин, сеземин. Анткени мен өзүм дагы автормун, өзүмдүн илимий китептерим бар. Анан илимий изилдөөчүмүн. Бүгүнкү күндө чыныгында жаш илим изилдөөчүлөргө өтө багыт берген китеп болуптур деп мен эсептеп атам. Мен азыр сиздерге заказ кылып койдум, колума тие элек бирок китеп. Анан абдан өзүмчө кубандым, чыныгында кыргызстандыктар үчүн, жаш илимий изилдөөчүлөр үчүн бул эң керектүү. Анткени бир макаланы жазыш үчүн, макаланын теманын тандаш үчүн, андан сырткары негизги бөлүгүн бөлүп алып, анын аннотациясын кантип берем деген жол көрсөтүүчү китеп болуп эсептелиптир. Андан сырткары менин байкашым боюнча сиздер даже багытта ошо кайсы мисалы үчүн кайсы журналдарга, скопустарга деп айтып атасыздар. Андан сырткары биздин талапта ВАКта Ринстен чыгарылыш керек биринчиден деп айтылат да. Анан эң жогорку деңгээлде дегенде Скопустан деп айтылып атат. Скопус бир аз кымбатыраак болгон үчүн кыргызстандыктар бир аз ошону колдоно албайт. Көбүрөөк немеге Скопус журналына жанагы акчалай талабы бар да эми. Все-таки же надо же платить, как говорится, за журнал тоже. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык. Авторлордун ушул чыгарган китебиңиздер акчолтой китептерден болсун, ийгиликтүү китептерден болсун, көптөгөн окурмандарга пайдасын келтирсин. Ошол сиздерге ишиңиздерге дагы бир жолу ийгиликти каалап, техника илимди жагынан боло турган болсо, эгерде мен сиздерге жардам берүүгө даярмын. Рахмат. Техника илимдери багытында изилдөөчүмүн да. Элире эже, сүйлөсөк болобу? Макаланы чыгарып койдум. Рахмат. Бирок ушундай сиздердей жаш немеде багыт берүүчүлөр болсо, бул деген оңой болот да макаланы чыгаргангачы. Мисалы үчүн Ринстен чыгарыш үчүн Россия, зарубеждерден чыгарыш керек экен. Ошондуктан мен ойлойм, абдан керектүү китеп. Ар бир педагогго, ар бир мугалимге абдан керектүү китеп. Денсаулык, үй бүлөлүк бакыт. Ушундай китептерди, ушундай путеводительдерди көп чыгарыңыздар. Чыгарып, сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Рахмат Нургүл айым. Эгер биз жана айтып кеттик, ар бир дисциплина боюнча дагы чыгарабыз багыттарга карап деп, техникалык илимдер боюнча сөзсүз чыгарабыз. Ал керек информатика, маалымат технологиялары, ушул так илимдер боюнча да чыгарабыз. Сиздерди дагы күтөбүз кызматташууга. Чоң рахмат. Бегимай, сиз сүйлөйсүзбү? Көтөрүп турат. Биринчи Бегимай, анан Сталбек. Саламатсыздарбы?
Урматтуу ушул вебинардын уюштуруучулары, Элира эже, жалпы мына китептин ээлери жана авторлору бар. Мен ош шаарынан ош технологияда жатам. Мен өтө бактылуу аспирант экенмин. Биринчи курсту бүтүп, мына ушундай абдан керектүү китеп, чындап ар кимден сурап деле жетекчиңдин деле колу тийбейт. Аябай керектүү китеп экен. Мен кечээ биринчи айлыгыман алып эле ушул китепти сатып алдым. Анан ошол жерге барсам дагы бир профессор агай бул китеп шакар китеп экен деди да. Тамашалап жаздым го. Аябай керек экен бул жаңы изилденүүчүлөргө ушунчалык керек экен дегене сүйүнүп, анан угулуп атабы жакшы эле? Мына интернет начар болуп кетти окшойт. Ооба, угулуп атат, угулуп атат. Ошентип китепти сатып алып, толук окуп чыга элекмин, бирок мазмундарын карап аябай сүйүндүм. Аябай бизге керектүү экен. Өзүм да кыргыз тилчимин, ошон үчүн мага абдан керектүү болду. Өтө бактылуу аспирант экенмин деп кубанып отурам. Анан ушул жалпы салышкон авторлордун баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуздар. Дагы көптөгөн китептерди чыгарыңыздар. Сиздерге үй бүлөңүздөргө бакыт, ден соолук, калемиңиздер учтуу болуп, дагы көптөгөн жакшы китептерди сиздерден күтүп калабыз. Анан менин ушул темам боюнча кыргыз тили филология багытындагы бата концепти жана бата концепти кыргыз жана өзбек тилдеринде туюнтулушу деген темада бүгүн тилчилердин арманы көп окшойт. Анан ошонун бата боюнча мен Бишкекке барып бир жума изилдеп келдим да, негедир бата боюнча илимий негизде китептер жок экен да. Ошту карадым. Анан эми кантип изилдейм деп баш катып атат да. Жөн гана Залкар баталар, Манасатыда берген, Бакаяттан батасы деп эле берип койгон да. Аны илимий негизде материал таба албай кыйналып жатам да. Ошондон суранат эле, мына жерде тилчилер болсо филология багытында, эми башка гана Америка чет мамлекетинин атындагы улуттук китепканага барып, бата жөнүндө илимий негизде материал өтө аз экен. Эми кантип изилдейм катып атат. Рахмат. Бизде илимий изилдөө усулдары деген сабак өтүлүп атат филологдорго. Ошого катышсаңыз болмок. Ал жерде үйрөтүп атабыз. Башкалар да рахмат. Элира, мен да сүйлөп коеюнчу. Саламатсыздарбы, эжекелер, агайлар. Бүгүн ошол сиздер өзүңүздөрдүн иштеп чыккан усулду колдонууңуздардын бет ачарын өткөрүп жатасыздар. Сиздерди куттуктайм. Мага чейин дагы көп агай эжекелер абдан жакшы пикирлерди айтышты. Ошолордун баардыгы туура деп ойлойм. Анан дагы бир өзүм жекече белгилеп кете турган нерсем, Элира абдан мындай аракетчил экенсиң, абдан жакшы команда менен иштедиңер да. Мен силерди ошо жайдан бери жакшы тааныш болдум. Ошо өткөргөн семинарларыңарды дээрлик баардыгын мындай калтырбай көргөнгө аракет кылдым. Азыр дагы курстарыңарга катышып атам. Аны ойлоп койдум да, ушул ишиңер мындан ары да ийгиликтүү болсун. Негизи ошол бир команда болуп алып, бир жакшы ниет менен, жакшы тилек менен ошо Кыргызстандын мындай айтканда агартуу тармагында иштеп жаткан эжеке агайларыбызга жардамыбызды тийгизебиз деп иштеп жатасыздар. Ошол ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кудай сиздерди колдоп, мындан ары дагы жакшы жетишкендиктерге жетише бериңиздер. Анткени ошо сиздер үйрөткөн нерселер биздин республикабыздагы баардык билим берүү тармагында иштеп жаткан эжекелерге, агайларга абдан жакшы жардам тийгизди да. Анан ошол баардыгыңыздарга ошо Элира, Мукаррам эже, Гүлзада эже, агайлардан болсо Бакытбек агай, Мирлан агай, ушу баарыңыздардын ден соолугуңуздар чың болуп, өмүрүңүздөр узун болуп, үй бүлөңүздөрдө бакыт таалай болуп, ишиңиздер мындан ары да илгерилей берсин. Анан биз сиздер менен кошо ушу жакшы сиздердин жасап жаткан жакшы иштериңиздерди катышып, өзүбүз дагы мындай кичине болсо дагы мүмкүн жардамыбыз болуп калса, жардамыбызды тийгизип, мындан ары ошол баарыбыздын ишибиз ийгиликтүү болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Рахмат, чоң рахмат каалоо тилектериңизге. Биз аябай сүйүнүп атабыз аларды уккан сайын. Ушул китебибиз сиздерде пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Аспиранттар чыгып атат, мына Бегим Ай сыяктуу жакшылап илимий ишиңиздерди жазып, жактоо защитадан жакшы өтүп алыңыздар. Бул бата концепти боюнча ким Бактыгүл, Оксана, силер жооп бере аласыңыздарбы? Бата, мен эгер жооп берсем, батаны мен деле өзүм ишимде кыскача карагам, анткени ишим балдар тууралуу болгондуктан, балдарды өстүрүүдө, тарбияда болгон баалуулуктарды эске алгандыктан, батаны мен эме тарабынан алганда, мисалы үчүн баланын өсүшүнө аябай чоң роль ойнойт деп кыскача жазгам. Бирок мен Бегим Ай сизге кошулуп кетем, эмеге келгенде, мындай илимий иштерге келгенде негизи мындай нерселер андай жакшы каралган эмес да көбүнчө. Англисче blessing деген чоң концепция бар да, мисалы үчүн ал тууралуу деле адамдар жазышат. Бул жерге келгенде айткым келет, албетте адам илимий изилдөө, илимий жолду алган адам негизи англис тилди билген аябай чоң жакшы болот да өзү үчүнчү. Анткени Кыргызстандагы эле кыргыздардын эле илимий иштери менен чектелбестен чет жактында, мисалы үчүн кайсыл өлкө болбосун көп адамдар англис тилде жазат. Ошол себептүү көп иштерге эгер адам тил билсе, англис тилин билсе, көп эмелер, булактар көп да бул тууралуучу. Бирок эме жагынан кошулуп кетем, бата тууралуу мен да көп тапкан эмесмин. Ошол себептүү мен да өзүмдүн ишимде кыскача эле белгилеп кеткем бата тууралуу. Рахмат. Кошумча алып кетсем болот? Болот. Бата жөнүндө жазуу абдан жакшы тема экен. Антропологиялык, культура, маданий антропологияга, динге тиешелүү, социологияга, ошондой эле Бактыгүл айтып кетти. Бата жөнүндө биздин өзүбүздө изилдөө жокко эсе болсо керек. Менин ишимде дагы бир аз гана орун алган бата жөнүндөгү сөздөр. Бирок ошо англисче билсеңер, бата тууралуу, бул бата жөнүндө аябай чоң концепт изилдөөлөр абдан дагы көп. Анан араб тилдеринде да көп болсо керек. Бата бизге негизи ошол жактан фатвадан келген нерсе го. Негизи эле ошо фатва жөнүндө дагы изилдөөлөр көп болушу мүмкүн. Анан башка дагы андан тышкары силер изилдөөңөрдө элдер менен маек куруп, ошонун ар тараптан батага болгон интерпретацияларды чогултуп, ошолорду изилдөө кылсаңар, мындай жакшы бир оригиналдуу жыйынтыкка келсеңер керек деп ойлойм. Биздин өзүбүздөгү улуу кичи баталардын, адамдар батаны кандай кабыл алышат, кайсы учурларда бата берилет, эмнелер айтылат, ошол сөздөрдү, айтылган тексттерди дагы интерпретативдүү метод менен изилдесеңер, мындай өзүңөр көп эле маалымат чогулта алсаңар керек деп ойлойм. Мен да кошуп кетет элем ошол бата темасына. Кыргызстанда Тынаргүл эжебиз бар го, Рыскулова Тынаргүл. Ал бата менен иштейт, көп жылдан бери ошол темада изилдөө кылат. Анан ал эже менен сүйлөшүп таанышып алсаңар, мен ойлоп атам көп маалымат да берет. Ал жазган, статьяда чыгарган болуш керек. Бул бир, экинчиси тиги Казакстанда чоң китеп чыккан. Бата жөнүндө казактардын Ева Мария Эдисон деген. Бирок англис тилинде болуп калып атат. Кичине Юдит Байер да жазган бата жөнүндө, ал да англис тилинде. Бирок көп материалдар жок болсо, Махабат айткандай эле сөзсүз элдерден сурап, элдер дагы чоң маалымат булакта. Ошол жактан да маалыматтарды алсаңар, ал дагы аябай пайдалуу болот ошо.
бир эле батанын маанисин 10 кишиден сурасаңар 10 бөлөк интерпретация чогулта калсаңыз мүмкүн да. Анан мен азыр айгине деген бизде илимий борбор бар. Ошол жактан дагы балким тектеш же мындай окшош маалыматтарды ала аласыздар. Анткени айгине көбүнчө жанагы sacral ыйык жерлер, мазарлар жөнүндө көп илимий изилдөөлөрдү жасап жүрөт. Айгине деп уксаңар керек. Ошону байкаштырып көрсөңөр, аларда ошо кыргызча жазышат да, тексттер бар көп. Анан дагы мен кошумчалап кетсем, негизи эле Google Scholar деген бар. Ошол жака жазып, англисче болсо деле ошол китептерди Google Translate менен деле которуп, жалпы эме алып алганга азыр көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн мен айттым башында, ооба тил үйрөнсөңүз өзүңүзгө жакшы деп, бирок тилди эми аны кыска мөөнөттө үйрөнүш болбойт. Ошол себептүү азыр канча деген эмелерди колдонуп, программалардын негизинде которуп, мындай маанисин алып алсаңыз болот. Рахмат, чоң жакшы маалымат бердиңиздер. Байланышам дагы. Рахмат. Махабат Элира бир ооз айтып кетейинби? Жана Махабат Садырбек айтып кетпеди, жанагы диний кызматкерлер жакта фатва ошолордо бар болуш керек депчи, туура айтат. Анткени шариятта эненин ар бир оозунан чыккан сөз баласы үчүн бата болуп эсептелет. Биз балдарды мисалы үчүн балеке тыңдалайын же болбосо эркелетип аябай жакшы көрүп күчүгүм деп коебуз же башка деп коебуз. Мисалы үчүн бир мындай орусчалыш киргиз жакшы таанышым бар да, неберебизди ортодо поросеночек мой деп эркелетет, анан кийин элестетип келет тиги баланы, балага болсун, чөйрөдөгүлөргө болсун, адамзаттын ар бир оозунан чыккан сөз бул бата болуп эсептелет. Жана диний кызматкерлерге кайрылса болот. Андан кийин мен да өзүбүздөн сураштырып көрөйүн, бизде ушул бата боюнча жазылган дипломдук иштер болуш керек эле. Мен ошону сураштырып көрөйүн, бар болуш керек эле. Каргыш жөнүндө жазган, каргыш жөнүндө дипломдук иш корголгон, аябай кызыктуу корголгон. 98-2000 жылдары батада корголду болуш керек. Мен ошону сураштырып көрүп, анан мага даныйларыңарды берип койсоңор, мен неметейин, силер менен байланышып, мүмкүн болсо таап берүүгө аракет кылайын. Мен онлайн университетте группта бармын. Рахмат. Анда кийинки сөздү Кыял Сталбекке берсек, жандан бери колун көтөрүп турат. Ой, кечиресиздер. Мен экинчи суроомо кайткым келип турат. Себеби жазганда анча түшүнүксүз болуп калдыбы. Мен үчүн ошол баягы сандык, сапаттык ыкмалар, изилдөө ыкмалары бардык жерде эле бирдей болсо керек. Бирок мага кызыктуу нерсе азыр эми эле ушул илимий изилдөөгө киришейин деп турган учурда мен үчүн баягы этикалык комитет, университетте иштеген болсом, университетке эле кайрылсам жетиштүү болобу, же болбосо жогорку илимий изилдөө кандай структуралар бар, ошолорго анан макулдукту алыш үчүн ким менен же өзүм түзүшүм керекпи, кандай форматта түзүшүм керек, ошолор боюнча маалыматтар китепте камтылганбы? Же камтылбаса жөн эле жооп берип кое аласыздарбы? Рахмат. Окей, мен жооп берейин. Бул тууралуу албетте сөзсүз түрдө эгер сиз окуган, иштеген мекемеде бар болсо, ошондо илимий этикалык комитет бар болсо, демек сиз өтүшүңүз керек болот. Ага өтүш үчүн сиз чоң даярдык алышыңыз керек. Мындай изилдөөңүздү илимий этикалык жактан жакшы мындай этикалык жактан жүргүзүш үчүн кандай тепкичтерди басышыңыз керек. Ошонун негизинде жазылган. Менин кеңешим, сиз ушул китепти алып, ошол этика, изилдөөнүн этикасы деген бөлүгүн карап чыгыңыз. Суроо ала алсаңыз, өзүңүздүн сурооңузга жооп ала алсаңыз жакшы, конкреттүү, бардыгы жазылган. Эгер жок, андан тышкары дагы менде суроолор дагы деле жаралып жатат десеңиз, анда ошол макаланын астында менин, эгер кааласаңыздар, башка авторлордун деле даректери бар, электрондук почталары.
ошолорго кайрылып сурооңуз менен кайрылсаңыз, мен өз тарабыман мен жардам бергенге аракет кылам. Рахмат чоң. Мен да кошумчалап коеюн ошого. Бул жерде этикалык комитет жөнүндө сөз болуп атат да, ал бардык эле окуу жайларда жок. Мисалы үчүн Аутсада бар, Манаста бар. Анан сиз окуган окуу жай кайсы экенин билбейм, бирок ал жакта барбы жокпу, ошо бактыгүл айткандай аны аныкташыңыз керек да. Эгерде башкалардын тажрыйбасына кайрылам десеңиз, Кыргызстанда ошол Аутса, Манастагы этикалык комитеттерге барып көрсөңүз болот. Алар кандай кагаздарды толтурат экен, кандай талаптары бар экен. Мисалы үчүн Аутсадагы этикалык комитетте ар бир изилдөөчү, ошол Аутсада иштеген ар бир изилдөө чыгаардан мурда ошол комитеттен approval эмне деп коет, мындай макулдук алыш керек да, макулдук алыш керек. Алар деген ошону бекитип бериш керек да. Сиздин изилдөөңүз ооба жасаганга болот депчи. Ал эч кимдин кызыкчылыгын тебелебейт деген сыяктуу. Ал үчүн сиз ошол долбооруңузду тапшырасыз. Андан сырткары эгерде сурамжылоо жүргүзсөңүз, кимдер менен иштесеңиз, кайсы кишилер менен, ошолордо макулдук ала турган форманы толтурасыз. Ал деген ошол комитетте англис, орус тилинде жана ошол сиз сурап аткан элдин өзүнүн тилинде жазылыш керек да. Анан ошол сыяктуу ар кандай формалары бар. Эгерде сиз эл аралык долбоорго катышып жатсаңыз, анда алардын өзүнүн этикалык комитети болушу мүмкүн. Ошон үчүн сиз биринчи аныктаңыз да, сиздин изилдөөңүз кимге тиешелүү, университетке тиешелүү же бир долбоор негизинде жасалып атабы. Эгерде университетиңизде жок болсо, андан чочулап атсаңыз, демек сиз жоопкерчиликти өзүңүз аласыз да. Анда ошол этикалык жагын биринчи чечип алып туруп, анан жасаш керек изилдөөнү. Сиз кайсы университеттенсиз? Салбек. Мен Ош мамлекеттик университеттенмин. Сиз ошо университеттен сурап көрүңүз, этикалык комитет барбы жокпу? Менимче жок болуш керек. Азыр билишимче Аутса менен Манаста бар да. Бирок сизде этикалык комитеттин жоктугу сизден жоопкерчиликти албайт. Сиз баары бир жоопкерчиликтүүсүз. Ошон үчүн мындай этика комитети бар университеттердеги формаларды алып, ошолорду өзүңүз жасап, даярдап, элдердин макулдугун алып, сурамжылоо жүргүзөрдө мына колдорун койдуртуп алышыңыз керек да, кийин маселе чыкпай турган болот. Эгерде ушул жагына кызыксаңыз, анда ошол мага деле жазсаңыз болот. Мен ошол Америка университетинин этикалык комитетинин кагаздарын, талаптарын сизге тааныштырып көрсөтүп чыгарып берсем болот. Бирок алар англисче да эже, Аутсаныкы бүт англисче. Манастан эле алып берсиңер, кыргызча Манастыкы. Утса менен Аутсаныкы англисче. Жакшы, анда Манаска кайрылыңыз. Ооба, бакыт байланышыңыз. Мухрам эжеке, Элир эжеке, Салбектен биринчи ошол суроосуна караганда, немесине көңүл буруш керек болуп атат да, жетекчиси барбы өзү негизинен? Жетекчини сиз өзүңүзгө биринчи багыт алдыңыз беле, жетекчиңиз менен сүйлөшүп көрдүңүз беле, ушул именно этика багыты боюнча? Сиз ким менен иштешейин дедиңиз эле биринчиден. Ошону сиз биринчи өзүңүз үчүн талдап, ошону биринчи билип, белгилеп алышыңыз керек, Салбек. Андан кийин анан ошол багыт боюнча Мукарам эже айткандай, баскычтардын баардыгын басып өтсөңүз болот. Рахмат. Катып калды го. Элира? Угулуп атабы? Жок, унчукпай эле отурасыз. Эмичи эми? Рахмат. Кийинки сөздү Нурханга берсек, Нурхандан кийин Кыялбек. Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университетинин жамааты. Мен сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиргим келди. Сиздердин кылып аткан ишиңиздерге, вебинарларыңыздарга катышып, мен аябай кубанып, көптөгөн маалыматтарды алдым. Эми ушул китебиңиздер куттуу болсун, сиздерге кут берекени алып келди. Андан сырткары мен өзүм мектепте айылда эле мугалим болуп иштеймин. Бирок сиздерден көп тажрыйбаларды алып атам десем жаңылышпаймын. Айрыкча Элира
Мирлан агай деги эле жалпы семинар сабак өтүп аткан мугалимдер мага өзгөчө таасир калтырдыңыздар. Кичпейилдигиңиздер, жөнөкөйлүгүңүздөр менен сунуңуздардан жазбай дагы элге көп кызматтарды кылат деп ишенем. Азыр мен бир ойдо калып турам, ушу китепти кандай алып алат экенмин, кокусу мага жетпей калабы деген. Ушул китепти ошто турам мен. Мүмкүн болсо эптеп алып алсам деп. Рахмат эже. Ошко жибердик, Ошгуда профессор агайга. Чатка жана жаздык, номерлерин дагы жазып коебуз. 32 китеп жибердик Ошко. Ошгудан алып алсаңыз болот. Ал түгөнүктөр дагы жөнөтүш керек экен. Анда Заказ дагы менен болбоду беле? Анда дагы жиберебиз. Коюңуздар. Андан сырткары мен азыркы курстарга катышып атам. Жаңы дагы бир курстарды ачып атасыздар. Ошол кыргыз тилиндеги иш кагаздары боюнча, ушул боюнча көптөгөн талаш тартыш маселелер бар. Ушу курсту мүмкүн болсо сааттарын көбөйтүп, биздин талаш маселелерди чечип бергенге, аларга жооп алганга сиздер гана жардам бересиздер деп ишенип турам. Рахмат, бул сиздерге ийгилик. Рахмат эжеке. Иш кагаздары курсубуз 15 ноябрь башталат. Анын мугалими Калия Кулалиева деген эжекебиз. Ал Манас университетинде иштейт. Эжебиз ушул мамлекеттик кызматкер келет дайыма. Жогорку кеңеш, ошол правительство, өкмөттө иштегендерди окутуп келет. Китеби да чыккан, иш кагаздары деген китеби. 12 жылкыбы экен, ооба, кайра чыгарды. Ушул боюнча адис да эжеке, Калия Кулалиева. Эжекеден көп нерсени үйрөнүп, көп нерсени чечип алсаңыздар болот. 15-нде башталат, баарыңыздарды күтөбүз. Кийинки сөз Кыялбек агайда. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжелер. Азыр саламатсыздарбы агай эжелер. Менки суроо эмес, мен каалоо тилек, ыраазычылык эле айтып коеюн. Анан китепти алдым, мактанып да кетейин. Биринчи бөлүмүн бүгүн окуп чыктым, аябай кызыктуу. Бизде болгон жаңы илим дүйнөсүнүн босогосунда тургандарга чоң бир жардамчы китеп экенине ишенип турам азырдан. Өзүм докторантмын, мугалим болуп иштейм, бирок бул китепте жазылгандар кече WhatsApp группадан да бирөө жазды эле, шекер китеп экен деп, ошондой сезилип жатат азырынча. Авторлорго терең ыраазычылыгымды билдирем. Гүлзат эжеге, Бактыбек агай, Оксана эже, Махабат эже, Гүлзат эже, Мукарам эже, Бактыгүл эже, Элира эже, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Бул чоң эмгек талап кылган бир иш. Дагы да башка да эмгектериңиздерди күтөбүз чыдамсыздык менен. Ийгилик болсун, өлкөбүздө тынчтык, аманчылык болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз. Мына 1 саат 40 мүнөттөн бери сүйлөшүп атабыз, каалоо тилек айтып атабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Суроолоруңуздар барбы, жокпу? Болсо акыркы суроону алалы. Чатка да жазышты. Колдорун көтөрдү. Назгүл. Назгүл. Саламатсызбы эже? Онлайн университетинин эң мындай активдүү студенттеринин биримин да. Сиздердин бардык семинарларыңыздарга катышып атам. Азыр филология багытындагы семинарга да катышып жатам, менторлукка да катышып жатам. Аябай жакшы болуп атат. Билимибиз чындыгында өнүгүп атат. Пандемиянын ушул жагы мага жакшы таасир берди деп айткым келет да. Анан ушул Кудай кааласа пандемиядан чыгабыз деген жакшы тилек ойлорубуз бар. Анан ошол убакта деле онлайн университет улана берет да. Ошону сурагым келип жатат. Андан кийин алыс жактагы Махабат эже, Бактыгүл эже, ушул эжешкалардын электронный почталарын жөнөтүп койсоңуздар, сураныч, мен илимий темам боюнча кандайдыр бир суроолор болуп калса, сиздерге дагы ошо суроолорум боюнча кайрылсамбы деген оюм бар да. Ошол анан
Элер эже бизге Жалал Абадка китепти качан саласыз? Ошону сурайын дегем. Биз айтканбыз, бизге канча даана керек экен. Анан барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Азыр чатка имейл адрестериңиздерди жазып коесуздар. Бактыгүл, Махабат, Оксана, Гүлзат бүгүн катыша албай калды. Гүлзаттыкын дагы жазып коебуз. Рахмат калуу тилектериңерге. Жалал Абадка Алина 2-3 күндүн ичинде салат. Курьерге үйдөн алып кетет. Жалал Абадка, көлгө, бүт жака салабыз. Мына чатка жазып атышат. Гүлзаттын имейлин билесизби, Мукарамжи? Ооба, мен азыр жазып коем. Бул жака Оксана чатка дагы мына Бегим айга 1-2 кайнакчаларды берген экен, ресурстарды, статьяларды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе жыйынтыктоочу сөздү Мукарам эжеге берсем? Магабы? Макул, анда бүт баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн келип ошол биз менен кошо ушул китептин бет ачарын чогуу өткөрүп, бүт баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы китептерибиздин сериясы улансын, жаңы китептерди жазалы. Мына Германияда кыздар эми усулдук эле эмес, теориялык китептерди жазып, ошо батышта аябай популярдуу болуп аткан теорияларды кыргыз тилдүү илимпоздорго тааныштырганга аракет кылсаңыздар. Кадиян эже педагогика, психология боюнча баштайм деп атат, ошону жетекчилик кылса сонун болот эле. Андан сырткары азыр иштелип аткан дагы китептер бар, ошолорубуз жакшы чыгып, ийгиликтүү болсун. Андан сырткары мен айтайын дегеним, мына жакын арада мугалимдер үчүн тек мугалим конкурсун өткөрүп атабыз, атайын байгелери бар. Ошон үчүн ошого бүгүн азыр катышып аткан мугалимдер болсо, өзгөчө айыл жеринен болсо, ошого катышсаңыздар, мыкты тек мугалим деген конкурс уюшулат. Анын жеңүүчүлөрүнө атайын сыйлыктар өтөт. Анан мындан ары дагы вебинарларыбыз, окууларыбыз жана илимий иштерибиз улана берсин деп тилек кылалы. Ошо бүт баарыңыздарга чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Сиз куттуктап бүтүрүп коесузбу? Чоң рахмат. Бул жакта жүрөкчөлөр, баардык нерселер чыгып атат, көрүп атабыз. Рахмат. Анда эмесе микрофондорубузду жандырып, авторлорго кол чаап койсок, Чоң рахмат. Азаматсыздар. Рахмат, чоң рахмат. Анда эмесе баарыңыздарды бүгүн китебибиздин бет ачарына келип катышып бергендериңиз үчүн чоң рахмат. Мындан ары да көптөгөн китептерди күтөбүз. Биздин авторлорго да чоң рахмат. Илимий даражаңыздар өсө берсин, өркүнүңүздөр өсө берсин демекчибиз. Баарыңыздарга тынчтык болсун үй бүлөңүздөрдө, жеке жашооңуздарда. Баарыңыздарды ушул бүгүнкү бет ачарга катышканыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе туруңуздар, жаман оорудан узак болуңуздар. Рахмат.